зына кылып койсо, өлтүрүп койсо, значит, есть за что деп ушу сыяктуу айтып атат да. Жана Айбек Улановдун высказываниясынан караганда, сөзүнөн караганда, бунуку өйдөрөөк турат дажечи. Бауыржан деп биз арыз жаздык, Бауыржанды ушу тиктокердин үстүнөн. Анан ошондой эле дагы бир Жалал Абад гор кеңешинде бир депутатты коштук. Ал боюнча азыр экспертиза назначение этип, азыр досудебное производство деп коебуз. Пусть өзүнүн наказаниясын алсын, 1-2 ай сотто, эмеде, СИЗОдо жатсын, аяктан көрөт, жакшы жүрөт деп где-то 1 айдын ичинде кайра сабап, ал эжени мындайча айтканда реанимацияга жаткырган. Кегиси сот менен урушууга туура келет, прокурор менен урушууга туура келет. Ачыгын айтканда жана күнөөсү жок камалып кетти дегенде бизде толтура эле болот. Кээ бир кыздар подстава кылат, изнасилование кылды деп. Изнасилование деген бул тонкий иш. $1000, $2000 деп помощницаңыз айтты деп. Ал помощницамдын гонорары, ал меники эмес да. Шердор эртерээк үйлөн демек. 20 жаш, 22 жаш эртерээк үйлөн. Ассаламу алейкум. Тиктокер Бауыржан мырзанын СИЗОго 2 айга камакка алынганы тууралуу бүгүн маалымат чыкты. Биздин Шердор Абдыкапаров мырза менен подкастыбыз буга чейин тартылган болчу. Ушундай кыска маалыматтык иреттемени киргизип койдум, туура көрдүк. Калган Бауыржанды мындан ары кандай жоопкерчилик күтөт, процесс кандай жүрөт, ушул подкасттын жүрүшүндө кенен айтылган. Ардактуу көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жалындуу салам айтабыз өзүбүздүн чакан студиябыздан. Бүгүн да бизде атайын чакырганыбызга жок дебей өз убактысын бөлүп келген коногубуз бар. Маанилүү, маңыздуу, пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөм деп турган. Бизде конокто юрист, адвокат Шердор Абдыкапаров. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Биздин студиябызга эң алгач ошол көрүүчүлөрүбүз менен амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы биринчиден сиздерге, көрүүчүлөргө да саламатсыздарбы? Ушу чакырыптырсыздар, келип калдык. Кудайым буйрса азыр эмне суроо болбосун, ошо теманы буйрса ачып бергенге даярбыз буйрса. Чоң рахмат. Дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Баягы сиз менен бул подкастты маектешүүнү пландап жатканыбызда аябай убактыңыз тар, тыгыз, пландарыңыз көп экенин байкадык да. Мага да убактысын айтарда кое тургулаңыз, күндөлүгүн көрөйүн, иш убактысын тактайын депчи. Анан ушундай бир жумушу көп, биринин артынан бири планы менен жүргөн юрист Шердор Абдыкапаров менен алгач бир таанышсак да. Өзүңүз жөнүндө, үй бүлөңүз жөнүндө, өзүңүз айтууга уруксат деген жеринен бир чаканыңызга айтып берсеңиз. Ооба, негизи биз дагы ушу адвокат, юрист болуп анан көбүнчө жанагы кылмыш иштер менен иштегендиктен карайсызбы? Бүт бара расписание менен түзүлөт. Анан соттук процесс анткени аларды дагы жылдырып койсоң, анткени мен көбүнчө уголовный кылмыш иштер менен иштегендиктен азыр көбүнчөсү камакта да, адамдарым көбүнчөсү камакта. Анан ошо процесс могу күнү азыр жаңы эле сиздерден келеринден мурда Октябрьский соттон бир процесстен чыгып алып, анан ошо сиздерге келип атабыз, сразу эле дароо силерге келдик. Анан ушинтип бүт баары по расписанию, обедти дагы по расписанию кылабыз. 12-де обед кылабыз, 12-ден уже 1-де соттук процесстер кетет. Анан ушинтип дальше кетмей дегендей. Эми үй бүлөбүз жөнүндө айта кетсек, өзүбүз Нарындан болобуз. Нарын Ат башы районунан болобуз. Ошол жакта төрөлгөнбүз, чоңойгонбуз, өскөнбүз. Анан юридикалык факультетинде тапшырганбыз, национальныйга, Улуттук университетинен. Юридикалык факультетте аякта окуп бүттүк. Анан кичине гос кызматкерлери кызматта аракет кылып иштеп жүрдүк. Анан уже адвокатурага кийин бияка иштеп кеттик. Өз алдынча иштеп. А так семьябызда папам, мамам, ата-энем, анан бир тууган иним, 4-өбүзбүз. Менден кийин эле бир тууганым иним, ал 1 жаштан, ал өзү милиция болуп иштейт. Таң калыштуу го, Жана мен всегда кээ бир подкасттарга барып тамашалап айтып коем. Ал милициялар камаса биз эми берки жакта да карайлы, биз чыгарабыз деп. Коргойбуз деп, коргойбуз адамдарды. Ата-энеңизден юристтер барбы? Бул экөөңүздөрдүн тең ушул тармакка бир келип калууңуз, кызыгууңуздар эмнеден болуп калды? Негизи мен бирок кичик кезде башында прокурор болом деп кыялданчумун. Андан кийинчерээк уже 2005-жылдан баштап адвокат болом деп, мындай жанагы кинолордо көрүп ошо адвокат болом деп кызыктым. Негизи ата-энем, папам милиция кызматкери болуп пенсияга чыккан, заслуженный. Чоң атам дагы милиция. Анан ошолор мындайча айтканда
ошо чоң атам, папам, анан ошо бир тууганым алар милиция болуп анан баарыбыз мындайча айтканда юристтербиз үйдө деп айтсам болот. Болгону менен башка жээкте дебесизби, э? Болгону Жакшы, сонун. Анан эми бүгүнкү подкастты уюштурганыбыздын да баягы ачык айтканда бир себеби бар, маселелер бар дегендейчи. Ошол маселеге кошо сиз менен да бир кенен ачык маек куруп, көрүүчүлөрүбүзгө аз да болсо бир кошумча иш жөнүндө маалымат жеткирүүнү, тааныштырууну дагы да болсо максат кылганбыз. Анан эң алгач эле ушул маселенин өзөгүнөн баштасак да, дароо элечи. Тилекке каршы бүткүл Кыргызстанга, ал эмес Орто Азияга да бир резонанс болуп кеткен окуя болду, каргашал окуя 20 жылдык учурунда деп. Андан кийин ошону менен эле бир токтобой ойго келбеген бир билдирүүлөр, пикирлер айтылып, алды азыр жоопко тартылып баштап атат да. Анан ошолордун ичинде баягы жоопко тартууда өзүнүн бир убактысын бөлүп аракет көрүп жүргөндөрдүн сап башында сиз жүрөсүз да. Ушуну сурагым келип турат. Эмне болуп сиз бул жакка аралашып калдыңыз? Мен билгенден арыз жазгандардын бирисиз, э? Ооба, негизи бул ишти биз ачыгын эле айта кетсек, мындай болду да. Биз эми адвокат деген, анткени биз госсотрудник эмес, мамлекеттик кызматкер эмеспиз. Анан бизге жанагы Инстаграмдан, Фейсбуктан, ТикТоктон ушинтип телефон номерлерибиз бар да, кайрылат. Адвокат керек болуп аттыр эле ушундай кылмыш иш деп. Анан бир күн эле бул ишти бирок интернеттен көрүп калдык, ушундай каргашалуу окуя болгон. Анан бир эжелер, кыздар жазып калышты, ушундай бир ушул окуя боюнча биз кошунасы элек, алыс тууган элек, ушул иш боюнча алып барып бербейсизби? Анан ушу адам каза болгонуна карабай, биз кээ бир жанагынтип ТикТокто шылдыңдап атышат, минтип атышат деп ошондой келди. Анан биз деле эми адвокатпыз, ачыгын айтса кетсек, мен ошол кезде гонорарымды айттым, монча акчага иштеп берем деп. Анан сразу эле эми алар өздөрү айылда болсо, карапайым адамдар болсо, акчаны биз эмете албайбыз. Орусча айтканда не осилим деп айтты. Анан анда өздөрү кайра айтышты, мына 5 баласы бар, ушундай эң кичинекей баласы 5 жашта, улусу студент экен, мындайча айтканда карапайым адамдар дегенде. Мен айттым, анда мейли анда хотя бы биз өзүбүз негизи адвокат катары СМИ менен да көп иштешип жүрөбүз. Мейли анда берки СМИ жагын алып ошо менен бир кичине иш кылып берели деп алдык. Бекер эле жардам берели деп. Анан ошол кезде эми, конечно, бул жерде сап баш деп бизди өзүмдү айткандан алысмын. Бул жерде наоборот мына силер ошо СМИ кызматкерлердин Алла ыраазы болсун, ошо силердин жардамыңар менен анан биздин ошолорду чыгарып силер общественный резонанс кылып берип атасыңар деп ошо сиздерге рахмат айта кетебиз. Анан ошол иш менен жаңы элекинде общественный резонанс көтөрүлүп, анан жанагындай иштер башталып, байкеси биринчиден жанагы Губоптун сотруднигимин деп мени угроза алгам алды. Андан кийин жанагы Айбек Куланов жанагы өзүнүн сөзү боюнча дагы камалып кетти десек болот. Аларды улай эле азыр акыркы 2-3 күндө баягы ТикТокто өзгөчө белгилүү болгон блогер Бауыржандын пикирлери жөнүндө да аябай бир талкууланып жаткан учурда. Эми ар ким ар түрдүү сөз айтып атат, ал баягы пикирин айтып, андан кийин кайра өчүрүп, анан өзү өлкөдөн чыгып кетиптир да дегенчи. Ошол учурда мен негизи ал кишиге катталган эмес болчумун. Анан атайын кызыгып кирип көрдүм да. Көрсөм, анын акыркы посттору көбүрөөк сизге багытталыптыр да. Сиздин сүрөттөрүңүз менен ортоңуздарда эмне болуп кетти? Анын кандай билдирүүсү себеп болду? Негизи бул боюнча жанагы биз башында эле жанагы мындай болуп атат, эми мыйзам деген бул справедливость деп да, объективдүү караш керек. Биринчи Айбек Куланов жана байкелери наказание алып, мындайча айтканда камакта отурса, анан бизге дагы андан мурда эле ошо биз дагы көрбөптүрбүз. Негизи мындай меликайт этип чыгып калчу, мындайча айтканда көңүлдө эле көп уруп атырбыз да. Анан сөздөрүн карасак, ал минтип атат. 20 жылдыкка барган адам 20 жылдыкка барып измена кылса, аны деген шариат боюнча деле шариатты наоборот бурмалап атат да. Бул деле даже мындайча айтканда шариатты бурмалаган, бул деле бул боюнча дагы жанагы религиозный розни деп турат. Бул боюнча дагы мыйзамда мындайча призыв деп, бул деле орусча айтканда уголовно наказуемое деяние. Аякта да бурмалап шариатта ушинтип айтып койгон, зына кылып койсо, өлтүрүп койсо, значит, есть за что деп ушу сыяктуу айтып атат да. Анан биз ошолордун дагы эметип, даже есип мындай со стороны караганда, жана Айбек Кулановдун высказываниясынан караганда, сөзүнөн караганда, бунуку өйдөрөөк турат дажечи. Оорураак деп айтсак болот. Анан
ошону карап биз айтканбыз, башында эле айтып жүрдүк, Айбек Уланов бүтсө биз дагы азыр анткени биз дагы ошо көбүнчө кылмыш иштер менен иштеп, мындай экөөжүнү успеть этпей калат экенсиң, үлгүрбөй калат экенсиң. Анан биз айттык ошол кезде азыр биякты бүтүрүп алалы, анан бияка келебиз деп, анан жанагындай арыз топтодук, электронный, даже оффлайн келип кол койгондор да болду. Ошол боюнча ГУВДга регистрация кылдык. Анан азыр ГУВДдагы буюрса азыр экспертиза назначение болду. Анан ошондо эле эми биз клиенттерибиз бар да, жанагы чалышат, сүйлөшөт, анан сурайт, биз эми мамлекеттик кызматкер болбогондон кийин, мамлекеттик жактоочу болбогондон кийин биз эми мындайча айтканда жеке адвокат, частный адвокат дейбиз да. Анан элдерге гонорарларыбызды айтабыз, сразу момундай гонорарыбыз бар, акчабыз мынча деп эле уялбай эле биз мыйзам чегинде айтабыз, это бизде мыйзамда жол берет дегендей. Анан ошо сөз баарын эле ошентип айтабыз. Анан бирөө ошентип айтып, якобы ошо блогерге, тиктокерге жөнөтүп койсо керек. Ошо биздин гонорарыбызды сөз боюнча жанагы $1000 экен, $1,500 деп айтып жүрбөйм. Ал боюнча айтып атпайм, эми ал ойлосо керек, биз мамлекеттик кызматкер деп анын түшүнүгү боюнчачы. Анткени эми көрүп атабыз, видеолорун көрүп атабыз. Ошондуктан мен айтып атам да, анын түшүнүгү боюнча биз мамлекеттик кызматкер элден акча албайт деп ойлосо керек. Анан жана машина алганды дагы ал биздин айтып атпайм, бул адвокат самоуправляемый организация деп айтабыз. Биз мамлекеттик кызматкербиз, бизди эч ким текшербейт. Мындайча айтканда, кандай иш кылып атасың, эмне кылып атасың деп, бул биз өзүбүз адвокат катары жактап, адам күнөөлүү болсо дагы биз ошо жактаганга, ошон үчүн бизди адвокат дейт. Мен кечирим сурайм сизди бөлгөнүмчү, баягы адвокаттардын баягы жумушу, алардын тапкан маянасы жөнүндө алдыда да мындай кенен сурагым келип турганда, азыр так ошол Бауыржан мырзанын, анан Айбек Улановдун иштери азыркы учурда кайсыл этапта, эмне болуп жатат, ошолорду айтып берсеңиз. Айбек Улановдун жаңы элеки иши боюнча, бул боюнча 330 берене экинчи часть менен иш козголгон. Бул боюнча мындайча айтканда 5 жылдан 7 жылга жери, бул мындайча айтканда оор кылмыштар келет. 5 жылдан 7 жылга жери, мындайча айтканда лишение свободы дейт. Бул жерде даже штраф деген жок деген сөз да. Анан азыр бул Бауыржан деп биз арыз жаздык, Бауыржанды ушу тиктокердин үстүнөн. Анан ошондой эле дагы бир Жалал Абад гор кеңешинде бир депутатты коштук. Ал боюнча азыр экспертиза назначение деп, азыр досудебное производство деп коебуз, тергөө амалдары уже жүрүп баштады. Анан ошо көчөдө биз дагы ошо ГУВДдан кирип ошо информацияны уктук. Ал көрсө ошо блогер, тиктокер чет жакка кетип калганы боюнча. Эми азыр экспертиза чыкса дагы иш чаралар көрсө, аны эгер кылмыш бар деп экспертиза чыгып иштер даяр болсо, каяка качат, эмне качат алып келишпат эле деген. Демек, азыркы учурда Бауыржан мырза менен ошол Жалал Абад шаардык кеңешинин депутатынын айткандары боюнча экспертиза эле жүрүп жатат, деп так бир. Бул деген мындай да, мыйзам боюнча ошо экспертизанын жыйынтыгы менен анан автоматически жанагындай иштер кетет деген сөз. Жыйынтыгы чыга элек азыр. Жыйынтыгы чыга элек, күтүп атабыз жыйынтыгы. Демек, Бауыржан мырзанын да бир кооптонууга негиз бар экен, Эми ойлосо керек, я так думаю, жана интернетке чыгып, белки блогерлер камалганда, меники да ошондой чыгып калат деп жанагындай арыз жазылып, жанагындай иштер башталганда, анан я ойлойм да, ошо качып кетсе керек депчи. Берки Жалал Абад шаардык кеңешинин депутатынын билдирүүсүндө эле айткандарын жеке өзүңүз көрдүңүзбү? Кандай сөздөр болду? Мага бул боюнча эме деп ошо жанагы именно акыркы сөзүн минтип окуп түшүндүм да. Как будто ошолорду эми менин түшүнүгүм боюнча, как юрист катары менин түшүнүгүм боюнча, ооба, значит, есть за что сабады деген сыяктуу түшүндүм. Анткени силер ушундай кол көтөрбөгөн аялдардан болуп бергилечи дегендей, бул ошо именно ошондон кийин жазып атат. Мен якобы ошондой түшүнүк болду. Значит, жана убийцаны есть за что сабады деген сыяктуу мен ошон үчүн да арыз жазып, эми конечно биз эксперт эмеспиз, азыр эксперттердин жыйынтыгы менен буга обязательно юридикалык баа берилет. Балким азыркы суроом бир аз саясий болуп калышы мүмкүн. Экспертизанын жыйынтыгы негизи эле биздин өлкөдө бүгүнкү күндөчү баягы ошол Айбек Уланов менен Бауыржанга чарылган, мисалы экспертиза караган жумуш менен анан Жалал Абад шаардык кеңешинин депутатына ошол экспертиза чыгарган комиссиянын делиби, мамилеси, тыянагы, алардын бир кылган жумушу бирдей болот деп ишенесизби? Негизи биз иштеп эле жүрөбүз, анткени экспертиза негизи булар деген
мындайча жалпак тил менен айта кетсек, булар дагы независимый экспертиза деп коебуз. Булар дагы всегда биз да көрүп жүрөбүз, объективдүү баа берип жүрүшөт да. Мен ойлойм, бирдей эле кадимгидей эле мыйзам чегинде экспертиза баа берет деп. Анда сизге суроо, ушул жумушту башталгандан бери жана мен айтып өттүм, сап башына бир аракет кылып көрүп жүрөбүз депчи. Эми бул жакта да өзүңүздүн баягы жумуштарыңыз аябай көп экен, башында белгилеп өткөндөйчү. Ушул азыр үчөөнүн аты аталып атат. Ушул үчөөнүн иши кайсы бир жыйынтыкка чыкканга чейин вактыңызды бөлө аласызбы? Негизи биз дагы ошо коомчулуктун астынан дагы анткени биз арыз жаздык. Арыз жазганда жана арыздын жазганда сап башында мен турдум да. Абдыкапаров Шердор Жолдошбекович деп кол коюп, данныйларымды, арызды бүт менин атыман кетти дегендей. Бул боюнча жана Айбек Уланов боюнча дагы мен атайын эми адвокатты сураганга болбойт, мыйзам чегиндечи. Эч ким допрос кылганга болбойт да. Анан биз ошо өзүбүз тергөөчүлөр менен сүйлөшүп, иш боюнча дагы биз атайын сурак берип койдук. Анткени чтобы ишти закреплять этиш үчүн деген сөз да. Жана Айбек Улановдун ишин биз как күбө катары мына мындай болгон, тиндей болгон деп биз дагы көргөзмө бердик. Ал көргөзмө бердик деген сөз бул иш сотко барабы кандай болот? Биз бул иш менен до конца жүрөбүз деген сөз да. Бауыржандын иши дагы кандай болсо дагы бул боюнча да биз до конца алып барабыз. Депутат мырзанын иши боюнча. Ал боюнча ошо экспертиза өкөнү кандай чыкса, ал дагы болобу, кандай болобу, аны дагы до конца. Ал өкөнү просто чогуу бердик да, ошондой өкөнү тең чогуу алып барабыз. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Анда ушул азыр баягы сөйдү ысыгында бастайт го, азыр да болсо баягы кылган жумушуңуздарга бир аз ыраазычылык айтып өтөйүн да. Баары бир биздин бул подкастыбызды көрөт болуш керек алар делечи. Көрүп калса, балким бир кайрылуу айтып өтөсүз аларга деле. Балким сиздин кайрылууңуз алардын бир жумушун жеңилдетүүгө жардамын тийгизип калат. Кандай кайрылуу айтат элеңиз? Эми ал жанагы блогерлерге, анан тиктокерлерге, анткени буларды мындай да коомчулук всегда көрүп жүрөт да. Ошондуктан бирдеме жазаарда миң ойлонуп жазыш керек да. Анткени эмнеге бул ишти эмнеге биз дагы жинибиз келип көтөрүп чыктык. Анткени ошо кезде бизге жана чалуулар анонимный деп айтып атпайсызбы? Ыйлап чалбашты, мына өздөрү канжытып атышса, мындайча айтканда 5 баласын атасы камалып атат. Мамасы жанагындай болуп, киши колдоо болуп, каза болуп атат. 5 баласынын эң кичи кенжеси 5 жашта экен. Эң улуусу биякта студент экен, Бишкекте окуйт экен. Аларга кандай удар болду? Анан ошентип атса, жанагындайлар шылдыңдап атса, жанагынтып атса, анан мындайча айтканда буга обязательно юридикалык баа берилиш керек дегендей. Анан жаңы эле айткандай эле, эми сөзүбүздөн кичине алыстап кетти окшойт. Мыйзам бузбаш керек. Жанагындай азыр мына не только бул деген азыр практикада биринчи жолу болуп атат да. Ушундай сөз айтуу менен адам камалып депчи, иш козголуп деп. Бул боюнча мына азыр жаңы эле ушу практикада башталды. Биз уже кандай иштешкенди билип алдык. Будущем ушундай призыв кылгандарга, ушундай жаман сөз ушинтип жазып элди дүрбөлөң кылган адамдарга чыкса, биз дагы убакытыбызды бөлүп ушундайлар боюнча жоопкерчиликке тартуу боюнча биз дагы мындайча айтканда толук күчүбүздү жумшап иштейбиз деп айтат. Анан ушул окуяларда баягы эми 7 миллион 8 миллион калкыбыз болгондон кийин ар түрдүү пикирдегилер бар да. Баягы сиз айтып өттүңүз 5 жылдан 7 жылга чейин камалып кетиши мүмкүн депчи. Анан мындай пикирдегилер бар да. Эми билдирүү жазды, анан кечирим сурады, баягы камалып кетсе бир аз несправедливо болуп калат го дегендерчи. Ошолорго сиз кантип жеткирет элеңиз? Бул сөздө бир оңой маселе эмес экенин, бардык нерсе ушул тилден айтылган сөздөн башталарын, тил үчүн да сөзсүз түрдө жоопко тартылышы керек экен. Сиз айтып атпайсызбы? Практикабызда эми болуп атат депчи. Бул нерсе да адатка айланыш керек экендигин кантип бир жеткирип бере алат элеңиз? Негизи эми бул менин жеке оюм, ойлойт элем. Бул боюнча мындай негизи камалган эмес да. Азыр мына жаңыдагы мыйзамдар күч келип ушундай жанагы жаман комментарий боюнча да уже жоопкерчиликтер чыгып уже иштей баштады да. Мына уже 1-2 ушундай практика болсо, кийин калгандарына, мисалы адамдарга мындай да ушундай практика менен көрсөтүп, камалып атат, бирөө минтип атат деп ушинтип көрсөткөндө дагы уже анткени биз неден байкадык? Анткени кээ бир жерде мен дагы жана пост чыгарганда кээ бир жана камалган адамдардын туугандары же тааныштары жаман комментарий жазат да. Анан жазат, анын астында толтура комментарий болуп кетти, эртең сен да камалып кетпе депчи. Анан бир кез карасаң өчүрүп салып атышат да. Вот бул дагы мен дагы ойлойм, ушунда адам камалып атат деп эртең адам
кой жөн эле жашайын деп туруп ушу кичине жаман жанагындай жаман сөздөн жаман комментарийден дагы арылып калат деген ойдомун. Бул деп ойлойм, бул дагы жакшы пример болот деп. Чоң рахмат. Анда тиги окуяга бир аз токтолуп кетсек да. Тилекке каршы ушундай каргашалуу окуя болуп кетти. Жаткан жери жайлуу болсун. Негизи айтам да, бизде ушундай окуялар акыркы жылдары аябай көп катталууда да. Кээ бирлер муну баягы интернеттен менен тарашы менен ошол чыккан үчүн көп сезилип атат, мурда мындан да көп болгон деген ойлор бар. Мисалы, бир окуянын изи суу электе экинчиси болуп атат. Мурду кулагын кескилеп биздин айымдарыбыздыңчы сабап, ар түрдүү кыйноолорго алып, каза болгондору буга чейин деле көп жолу болгон, бир алгачкысы эмес. Ошондой болуп жаткандыгына сиздин оюңузда бүгүнкү күндө баягы анын себеби же болбосо күнөөкөрлөрү кимдер? Бизде балким кыргыздарда бир тарбия туура эмес нукка кетип атабы, же болбосо күнөөкөрлөрдү кимден издешибиз керек? Анан ушул ситуациядан бир жакшы нукка оңдоп кетүүгө кандай кадамдарды жасашыбыз керек? Ошо жана күнөөкөрлөр деп анан кээ бир мисалы бул жерде эме болуп атпайбы? Жана ушундай уланып эле келип жүрөт биздечи, анткени кээ бир жанагы эркектерибиз бар, жөн эле из-за ревности аялын сабап коет. Мен дагы постоянно айтып жүрөм, өткөндө да даже практикада болду. Аялын күйөөсү мындай бир таанышына, бир одноклассник жөн эле лайк басып коюптур Инстаграмдан. Ошо үчүн сабап саптыр аялынчы. Анан ушундай адамдар дагы бар, мисалы жөн эле ревность үчүн сабаган, анан жөн эле ичип келип алып эле достору менен урушуп кетсе, бүт аялынан чыгарган адамдар да толтура да. Ачыгын айтканда булар интернетке жанагы чыкканы билинет, чыкпаганы билинбеген мындайча толтура. Азыр ачыгын айтканда убийство, башка преступление, наркотиктин семейный насилие бул эң мындайча айтканда высший, эң көп семейный насилие деп айтабыз да. Бул боюнча биз дагы эмнени айта кетебиз? Бул негизи бул берене менен жана кулак мурду кезилгенден кийин бул берене күчтөлгөн. Ал күчтөлүп, азыр сот даже МХ менен алып келип семейный насилие деп туруп сотко алып келет, участковыйлар камайт. Сот эртеси күнү 7 сутка камайын деп атса, кайра эле аялдар барып туруп, эми бул биздин балдарыбыздын атасы экен, туугандар келип атат, минтип атат деп өздөрү тосмо арыз берип, кайра чыгарып алып атышат да. Чыгарып алышат. Анан эртеси күнү бир айтып атпайсызбы? Бир эркек кол көтөрсө, ал эртеси күнү кайра эле көтөрүп, мына практикада көтөрүп жүрөбүз. Анан эртеси күнү кайра сабайт. Анан кайра келип арыз жазат, анан 2-3 күн жаткырат, кайра эметилет, анан кайра келип тосмо арыз жазат. А так мыйзам жакшы эле иштеп атат. Камаштын команда анткени бул менин тяжкое преступление даже небольшой тяжести деп айтылат. Келет тосмо арыз жазгандан кийин тергөөчү обязательно кыскартыш керек. Сот деле камай үйбөйт. Уже тосмо арыз турат. Аны эртең тергөөчү өз билимдик кылып камактан чыгарбай дальше сотко өткөрсө, эртең тергөөчү жооп. Анан айла жок ишти жапканга туура келет. Андай эркекти камаш керек, ачыгын айтканда. Пусть өзүнүн наказаниясын алсын, 1-2 ай сотто, эмеде, СИЗОдо жатсын, аяктан көрөт. Бир кичинекей чарчы метрде 8-16 10 адам менен жатат. Уборный ошо жерде, чай ичкени бир жерде, анан эртесин ошол жактан көрүп, деп туруп, кийин мындайча айтканда бир иш кыларда ойлонуп иш кылып калат деген сөз да. Анан сиз айтып атпайсызбы, баягы сиз айткан бир жолу сабайт, анан кайра өзү тосмо арыз жазат депчи. Бул практика менде аябай көп эле болуп жүрөм, тилекке каршы айлана чөйрөбүздөн деле, интернеттен деле. Сиз мындай иштешип калдыңызбы? Бир мисал катары биздин айымдарыбызга да кайрылып өтсөңүз да, бир кол көтөргөн эркек башка кол көтөрбөй калат дегенге ишенсе болот. Жок, мына буквально эле Аламинскийде менде бир иш болгон. Ушунда бир эже постоянно кайрылып жүрчү. Башында мындай сөгүп, урушуп, балакан менен чаап, келчү мелкое хулиганство менен ушинтип жүрчү. Анан кийин кол көтөрдү, сабады, арыз жазды. Арыз жазып туруп, эме жанагы бизде телесный повреждение жок деп коет да, ошондо мына денесинде көк ала албай, жанагында банча мыштап эме жок болсо, уну семейный насилие менен жанагындай 7 суткага же сотко камайт да. Участковый келип камайт. Биринчи ошо күнү келип камайт, анан эртеси күнү сотко алып барат да, 7 сутка, и сот дальше штраф же жанагындай 7 сутка деп. Анан ошо соттон кайра келип, ал эжеке келип, эми
бул күйөөмдүн ата энелери келип атат. Мен аларды кантип неметем? Мейли урматтуу сот, бүгүн кечирдим. Анти еще дагы монтип отурат, соолук элек даже сотто. Өлө ичип келе эметилген да. Соолук элек аран кечирип коюңуз, өлө ичип алыптыр деп. Анан эми, конечно, соттогу аялдын сөзүнө баа берет да, кечирип коюңуз, чыгарып коюңуз, камалып кетпесин деп чыгарат. Анан буквально 10 күн өткөндөн эле кайра катуу сабап салат. Катуу сабап, бул 4 жол 5 жол болгон. Катуу сабап салат, анда уже көзү көгөрүп, уже бир түшкөн. Түшүп денелери көгалы болуп, анан судмеддик экспертиза легкий повлекший деп чыккан. Бул уже иш козголгон бул боюнча. Иш козголгондон кийин анан эми иш кадимкидей сотко берип, сотко уже тийине камайт да 48 саатка. Камап ушундай иш козголду дегенде, мурун административный болуп жүргөн да. Кайра эле эженин күйөөсүнүн ата энелери, берки эженин ата энелери барып, кайра монтип, кайра келип, кайра ушинтип туруп, анан кайра сотко санкция барганда, жанагында кайра неметип атат, мына бул болду кечирбейм, акыркы жолу мына ата энеси неметип атат, сөз берди, минти деп туруп, кайра тосмо арыз берип туруп, санкциядан кайра СИЗОго кетирбей чыгарып алган. Анан жакшы жүрөт деп где-то 1 айдын ичинде кайра сабап, ал эжени мындайча айтканда реанимацияга жаткырган. Кабыргасы сынган, көздөрү бирөөсү көрүп алган, мындайча айтканда тяжелом состоянии барып, анан кийин ошентип иште арыз жазды. Арыз жазып ошентип ызы ичип болуптур. Анан мен ал иштен кеттим. Анан кийин уктум, ал эже уже баласын алып алып башка жака кетип калыптыр. Бирок реанимацияда мындайча айтканда өлүп калса эмне болмок. Анан ошентип мындайча айтканда периодически сабап отуруп, анан аягы жанагындай өлүмгө же жана кулак мурдун кесип ушундай болуп атат да. Ошон үчүн аял ачыгын айтканда чыдабаш керек. Бир айтып атпайсызбы, жаңы бир чапкан адам кайра, ал эркек эмес, ал кайра кол көтөрө берет. Ал мындайча айтканда Горбатова только могила исправит дегендей. Бир чапты, мындайча айтканда эл эмне десе ошо дей берсин. Эл бүгүн бирдеме дейт, эртең эчтеке дебейт. Ал наоборот эртең өлүп калсаң, эл эмне дейт? Вот ошону ал эл ачыгын айтканда эл дей берет. Ошондуктан бир чапты, Кудайым буйрса кийин балдарың чоңоет, лучше ал жактан ачыгын айтканда кетип эле алган жакшы. Анан ошентип балдарым үчүн чыдайм деп, жанагынтип зачем ошондо униженияны көрүп. Унижение мейли көргөн эчтеке эмес, жананы өлтүрүп койсо, же инвалид кылып койсо, ал эртең башка аял алып кете берет. Инвалид болсо сен кимге керексиң? Балдар менен башка, мындайча айтканда. Вот ошондуктан ошол жагындагы биздин кыз келиндер дагы обязательно караш керек. Мисал көрүп жүрөбүз, андан кетип калды, мына практикада деле, даже туугандарың деле көрүп каласың. Биринчи күйөөсү менен ажырашып кеткен, экинчи күйөөсү менен балалуу болуп сопсоон жашып жүрүшөт го. Мына практикада көрүп жүрөбүз. Вот ошондуктан сабады болду. Аны менен мындайча айтканда үмүтүш керек, андай адам менен даже жолугуш керек. Баягы эмелер бар эмеспи? Азыр деле алдымына камалып атат, ушундай сөздөрдү айтканча, ошол аял кишиге күч колдонгон эркектерди бир жанын алып пикирлерди жазып атат. Алды баягы белгилүү болгондой буга чейин талкуулоо өттү, камалуу алдында турат. Анан негизи ушундай күч колдонгон, аял кишиге кол көтөргөн кишиге мындай балким бир себеби болушу мүмкүн деген сөздөрдү айтып атпайбы? Ал үчүн кандай себеп болуш керек? Менимче эч кайсы себеп ал нерсеге жол бере албаш керек да. Мындай да бул жерде азыр мына свободный подкаст да. Эми дин жагынан дагы айта кетсек, мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Анткени ошол кезде менин аялым ушунда до такой степени, бир сахабага келип айткан да, менин аялым ушунда до такой степени минтип салды, уже чек болуп кетти деп. Анан чапсам болобу, урсам болобу деп. Жок, эч нерсе кылсам болбойт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен. Андан кийин деле мына биздин устазыбыз Чубак ажы деле айтты: аялың бирдеме кылып атабы? Аялың сага неметип жанагындай болуп внимание болбой атат, же жанагында бирдеме болуп атса чек кетти деген. Ал айткан Чубак ажыбыз да айтты, биз устаз мына канча пирмелерин көрүп, сабак алып, мындайча айтканда үлгү катары адам кылып жүрөбүз да. Анан ал Чубак ажыбыз да айтты: значит, ал жерге сен эркек, сен күнөөлүүсүң. Анткени мен өткөндө да бир ушинтип айтып койсом дагы хейтерлер чыгышыптыр. Мисалы эркектерди кичине мындайча айтканда биз ошон үчүн эркекпиз да, эмоцияга алдырбай, мындайча айтканда бирдемени салмактап, аялдар всегда эмоциональный, сразу, анткени ал байкуштар күчү жок. Эркектер бирден болсо күчү менен чыгарып алышат, күчү жок. Чабайын десең
чабайын десе алы жетпейт, аны айла жок тили менен эмоция менен чыгарат да. Ошондуктан бул жерде эмне болбосун, бул жерде эркек күнөөлүү болот. Сабырдуу болуш керек. Сабырдуу болуш керек. Мисалы мындай да, чоң адамдарда эле, мисалы чоң кишисиң, сен мисалы айбан эмессиң да, же бирдеме кылгыдай уруштуң, бирдеме болдуң. Почему бы нет? Извиняюсь, эми орусча кетип калды, кечирип коесуздар. Эмне үчүн мындай как чоң адамдардай отуруп сүйлөшүп, эми бул жөн минтип кетти, тинтип кетти деп, эми аялдар эмоция калтырат, урушуп атса акырын чыгып кет. Ал эмоциясы бат эле тарайт. Анткени мына шариатта деле эме деле жасалган. Аялдар бир урушуп коет, андан кийин уже мели жарым сааттан кайра өзүнө келип, мындай эмоциясы тарайт дегенде, ал бүткөндөн чыгып кетип, урушу тарасын, кыйкырбасын. Анан эмне кылат ал? Чаба албаса, же мушташпаса, же сендей эркектерде болуп көчөдө каждый суббота, воскресенье футболго барып, баняда барып, тренировка барып, футболго барып, эс алып, тиякта жүрбөйт да. Үй бүлө кайнене кайнатасын, үй бүлөсүнө чай берип, балдарын багып, эч жака чыкпай эметсе, хотя бы эмоция менен чыгарып алат деп. Ошондуктан жаңы эле кинтип, ал мындайча айтканда эмне болсо бүт күнөөнүн баары негизи мен ойлойм, конечно, кээ бир азыр эркектер мени жамандап эметиши мүмкүн да. Эми менимче алардын жамандаганынан бир кооптонбош керек. Андай ойлогон кишинин наоборот ошол жамандап сөз жазып аткан кишинен кооптонушубуз керек да. Себеби алда Кудай сактасын, ошентип жазып, ошентип ойлоп атса, демек в перспективе ал деле ошондой киши да. Туура айтасыз. Андай мен дагы эмнеге буну дагы айткым келип атат. Анткени биз дагы мына менин ата-энем 5 мал намаз окуйт. Мен ошо ата-энемдин тарбиясынан көргөм. Анткени азыркы убакка жери папам бир иш болсо дагы, бир иш келсе дагы, бизде мисалы шариатта машвара деп айтылат да. Машвара деп бул кеңешүү. Мамам менен кеңешет, биз менен кеңешет. И ушинтип взаимопонимание деп. Ошондуктан мен дагы ошолорду көрүп, эми кээ бир жана хейтерлер жазсын, көбүнчө бул эмне болсо дагы баары эркектин колунда. Значит, сен аялың жанагынтип урушуп жанагынтип атса, значит сен аялыңа жакшы внимание кылган жоксуң. Же подарок берген жоксуң. Же может багыш аялыңды үйгө эле тыгып салып эле сен жумушта жүрөсүң, тиякта эс алып жүрөсүң. Алар жанагындай кечке эле бир мындайча үйдө отура берсе, мындайча айтканда нерв болот да. Же хотя бы жумасына бир жолу киного алып барып койгон жоксуң. Вот ошода. Эмели жумасына эмес, хотя бы 2 жума, 3 жумада бир жолу кафеге алып бардың да, болот. Мына азыр даже биз деле эми азыр бойдокпуз. Бирок эми даже кээ кезде ата-энебизди мына жумуш деп эле жүрүп эле, даже ата-энебизди мындай кээ бир жактан ресторанга алып барбай, өзүң ошо жерден тамак жеп, блин, ушундай адамбы, ушунча ата-энем мени ушунча чоңойтуп, өстүртүп, ушундай даражага элге таанытып, ушундай даражага алып келсе, анан сен ушундай чортсуң, мындайча айтканда, ата-энеңди бир жакшы ресторанга хотя бы 10 күндө бир жолу алып келбеген, мындайча айтканда, анда сен кимсиң? Вот, ошондуктан баары бүт өзүбүздүн колубузда деп айтат. Ушул темага тиешелүү дагы бир суроо берип, анан бул теманы жыйынтыктаганга аракет кылайын. Баягы аябай кейиз ойлоносуз, баягы кээде акылыңызга келбеген жумуштар болуп атат азырчы. Анан деген менен ушундай эркектер арабыздан эле чыгып атат да. Мындайча айтканда, балким өзүбүз тарбиялап атабыз, балким өзүбүз өстүрүп атабыз, жаныбызда жүрөт. Анан сиз балким ушул жөнүндө бир ойлонуп көрдүңүзбү? Булардын кантип ушул жагдайды бир аз болсо да жакшы нукка бура алабыз депчи? Негизи жана бизде деле Менин пикиримде акыркы жылдары бул нерсе такыр бир жакшы жакка өзгөрбөй эле тилекке каршычы. Эми мен как адам катары жеке мели юрист эмес, как өзүм мындай шердор катары эле оюмду айта кетсем, негизи биз мына уже 30га чыгып калдык да биз. Анан уже мурда биз буну деген мисалы, например, билбептирбиз да. Мына жанагы кыргыздардын макалдарына булар жөн айтылбаптыр. Кийин мына уже со временем бара-бара мына ошо макалдарды азыр мен түшүнө баштадым. Бул жөн айтылбай көрсө мындай болот турбайбы депчи. Мисалы, адамдын дээринде болуш керек деп бекер айтылбайт экен да, мына карабайсызбы? Бул эгер адамдын дээри жок болсо, жанагындай үйдөн башка жактан ошондой психологическое давление деп коебуз, же психическая травма деп, жанагындай үйдө уруш талаш, күндө ичүү, мушташ, ушундай досторуну ошондой көрүп, ошондой жүрө берсе, бул адам чоңоюп атканда жанагы мына жаңы элеки макалды бекер айткан жокпузго, мисалы карга уядан эмнени көрсө ошону алып кетет дегендейчи, мисалы. И ошондой эле уядан эмнени көрдү,
ошону алып кетип атат дегендей. Бул ойлойт да, значит это нормальное явление. Ушинтип аялы мынтип сабап койсо, минтип койсо, бул нормальный экен. Анан аялына жанагы антип кыйкырган, бул значит мен я доме хозяин дегендей, ушунда бул адамдын мен ойлойм дээринден. Ал адам кандай да оң болушу мүмкүн. Мисалы кылмыш бул боюнча 177 берене семейное насилие деп бул күчтөтүлдү. Сразу пачкалап камалып атат. Келип атат, камалып атат. Чыккандан кайра жанагындай эле. Бул боюнча адамдын жаңы эле айта кетпедикпи? Дээринен кандай десем, ушундай интеллигент адамдар бар. Аялына мындай биз деле көрүп калабыз да, ошо отуруп сүйлөшүп калсаң, ошондой адамдар менен анан аялдарына мамиле кылып аткандары. Бирдеме болсо, мисалы кафеден, например, көбүнчө аялдары чай коюп отурушат. Ал давай мен кафеден өзүм чай коюп берем, мынтип берем деп ухаживать этип, салат салып, ушундай берсе, анан мен делечи мисалы кээ кездеме биз все мы ошибаемся. Кээ кездеме ал жерде можешь упустить дегендейчи, кээ бир кыздарга кандай мамиле кылыштычы, кээ кезде адамбыз да унутуп каласың. Анан ошолорду көрүп, бул жерде ушинтиш керек турбайбы? Ушинтиш керек тур. Мен деле ошондой адамдардан пример алганды жакшы көрөм. Анан көрүп, ошолорду көрүп, деп адам ошону сайын аң сезими уже деңгээли өсө баштайт. Анан эч жакка барбай, эч ким менен эмес эле жанагы эле бир коробка деле ошо адамдар менен бир ошондой өзүңө окшогон коробка жанагындай сабаган тип ошондой менен жүрө берсең, аң сезим ошо деле калып калат, өспөйт. Анда азыр сиздин айткандарыңызды баягы өзүмө мээме сиңирип кабыл алып бир кайрылуу кылгым келип турат да. Буга чейинки бир маектерибизде тарткандагы каарманыбыздын сөзү эске келип кетти. Ал айтты да, ишкерлик менен аябай активдүү алектенип, жакшы бир деңгээлге жетип калыптыр азырча. Эмнеге ишкер болдуңуз десем, ата-энем мигрант болду. Мен да миграциядан баштадым. Менин максатым менин балдарым мигрант болбосо дейт да. Анда сиз айткандарыңыздан бир жыйынтык чыгарып мен кайрылуу кылгым келип турат да. Эркектер, ошол кыргыз мырзалар, байкелер, агалар, инилер келгиле, балким биз ошондой чөйрөнү көрүп өскөндөрбүз. Келгиле анда оңолун ушул бизден баштап көрөлү деп, ар бирибиз өзүнчө бир анализдеп, балким бир атайын кишилер менен маектешип, сиз айткандай бирөөдөн бир жакшылыгын көрүп калсак, ошону үлгү катары алып, анан жок дегенде кийинки муунга биз жакшы үлгү болуп кетсек, анда аз да болсо бир 10-20 жылдан кийинки абалды жакшыртууга бир салым кошо алат экенбиз. Жок дегенде бир суранып кетет элем да менчи, ушул абалды жакшыртууга анда жок дегенде бизден баштап бир жакшыныкка бурсак деп. Туптуура айтасыз. Буну толугу менен колдойм. Сонун айттыңыз. Туура айтасыз. Эми мындай маселеде бир аз эмоциясы жок, маектешүү да кыйын экен да. Сизге чоң рахмат ушул маселеге баягы дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Көңүлүңүздү, убактыңызды бөлүп алектенип атканыңызгачы. Эми бир аз бул темадан алыстап, сиз жөнүндө маектешүүгө кеңинирээк өтөлү. Бул жөнүндө сурабайын дедим эле, анан азыр өзүңүз сөзүңүздү айтып калдыңыз да, бойдокпуз депчи. Канчадасыз азыр сур болбосо? Азыр биз 91-жылкыбыз. 33 болуп калдык. Анан биз негизи мындай да, неге бойдокпуз? Мен негизи мурун ушу юристтер, милициялар, анан ушу сфера, анан медицина сферада жүргөндөрдү эмнеге ушуга жери бойдок жүрө берет деп, эртеле үйлөнүп албайбы, эми кыздар эле толтура депчи. Анан негизи бул жерде мындай болот экен да. Мен деле эми кандай биякта свободный эле болот. Эми СМИ менен иштеп жүрөсүң, көп эле кыздар көп эле жашат, көп эми баары жакшы на примете кыздар делечи, ачыгын айтканда. Бирок мына азыр көчө мисалы эми айта кетели дегендей, көчө мына ГКМда бир ишим болуп, адам камалып, эртең менен үйдө 5:30 бардым. Эртең менен кайра 7:30 туруп, процесске даярдап кайра 2 саат. Андан мурда деле ушундай эле күндө эртең менен кетесиң, 9:da процесстер башталат, 8:00 туруп 8:30 чыгып кетесиң, түнкү саат 6-га жери жүрөсүң, 6-7-ге жери, 6-7ден кийин соттор да кечке ошого жери. Анан уже жанагы тергөөдө, очная ставка, допросторуңду ошолорду 8-9-га жери. Андан кийин тренировкам бар, постоянно мен тренировкамды калтырбайм. Анан тренировкадан барып үйгө 11-12-де барасың. Анан эртеңки процессиңе даярданасың. Кайры эле ошо. Анткени мындай да, бизде эми элдер келет, могу СМИде жакшы деп атат, жакшы эметип атат.
деп сага ишенип келсе, анан эртең процесске даярданбасаң, эртең сотко барып ал жакта анын адвокаты бар, прокурор бар. Сен мындайча айтканда адвокат айыпталуучу адамды защита кылып, прокурор менен мындайча айтканда эметесиң да, податься этесиң деген орусча айтканда, салгылашасың. А может сот менен да разногласие болот мындай деп. Анан ошентип сен даярданышың керек. Анткени аракта бүт мыйзам билген адамдар. Анан даярданасың, ошентип 2-3 жер иштейсиң. Анан 2-3 уктайсың, кайра ошентип күндө 3-4 сааттан уктап атып, анан кээ кезде может ачыгын айтканда свидание бирөө менен назначение этесиң. Анан барбай каласың. Элементарный буквально мисалы 2-3 күндөн мурда бирөө менен жолугайын дедиң. Анан барайын деп атсаң, мына көчөкүдө ушундай камак чыгып же допроска чакырат, же бирөөнү алып кетип калат. Айла жогошо кетесиң. Анан бир жолу ушинтесиң, 2 жолу ушинткен, анан баары эле кыздар, блин, акасы ты не серьезный деп ушундай жаман көргөндөр да сөз болду да. Анан эми Кудайым берсе уже пора, быйыл дагы уже аракет кылып атабыз жакшы. Анткени уже мына уже иштеримди атайын азайтып, көп иштеримди албай атайын иштерди азайтып, Кудайым буйрса быйыл иншалла үйрөнүшүбүз керек. Кооптонуу жокпу сизде ушундай баягы карьерист деп коет эмеспи? Жумушка аябай берилип эме кылып жүрүп, анан бир убактысы келгенде бир өкүнүп калуу болбойбу? Бул да аябай маанилүү маселе го, деп эле бойдок киши кайра сизге. Айтпаңыз, туура айтасыз. Негизи ошо карьеристте бирок эми Кудайга шүгүр азыр биринчиден Алла Тааланын жардамы менен, ата энемдин эмгеги менен Кудайым берсе ушул даражага жетип атабыз. Уже сими менен иштеп, адвокатура Кудайым берсе жакшы, Кудайга шүгүр зарабатывайм дегендей. Анан бүт баарын уже топтодук, баары жакшы. Эми только азыр эми үйлөнүү максаты эле калды. Ошондуктан быйыл Кудайым берсе обязательно иншалла аракет кылабыз. Биз дагы Алла Тааланан дуа кылып атабыз. Анан шариатта бар эмеспи? Ата энеңдин дуасы без препятствий кабыл болот депчи. Ата эне менен күндө дуа алып атабыз буюрса, мындайча айтканда. Ата энебизге подхалим жасап, бирдеме алып берип, кечинде торт алып берип дуа кылып коюңуздар да, бунун баары тамаша дегендейчи. Анан ошентип дуа кылып атабыз, буюрса быйыл чыгынып буюрса үйлөнөбүз. Анан анткени негизи эрте үйлөнүш, сиз үйлөндүңүз беле? Ошо үйлөнбөгөн үчүн уялып кетип атпаймынбы бул суроолорду сурагандан? Бир подкастка барып да ушундай суроо болуп кетти да, ал дагы үйлөнө эле экен. Анан негизи эрте үйлөнгөн негизи жакшы экен. Деп 30-дан ашкан кишилер сүйлөшүп турат. Менин бир классташым бар, Эрназар деп бир классташым бар. 11-де бүтүп эле үйлөнгөн. Азыр анын баласы, улуу баласы мына 7-класс болду. Биз менен тең уже мында чоң 7-класс. Анан тамашалап айтат. Эме бизде дагы классташ балдардан 4-5 үйлөнө элекпиз да. Анан Шердор, сен үйлөнбөсөң, 3 жыл үйлөнбөсөң, мына мен классташымды, ой эме баламды үйлөнтөп, анан сени свадьбага чакырам деп мына ушинтип тамашалап уят кылышат да. Ошондуктан негизи эрте үйлөнгөн жакшы. Айткандай, баягы көзгө тең буйрсун, жакынкы убактарда ошо жараткан буйругу менен баягы үй бүлөлүү болуу насип болсун дейли. Анан негизи мындай сурашат го, сиз үйлөнөм десеңиз, сиз үйлөнчү кыздар кандай болуш керек депчи. Мен бул суроону анча жактыра бербейм. Бир аз башкача сурап көрөйүн. Эгер сиз бирөөгө ошол сиздин жубайыңыз болууга сунуш берсеңиз дейли да, балким көрүп калышы мүмкүн. Ушул сиздин тыгыз графигиңиз, жумушка аябай берилгендигиңиз менен кошо дагы эмнелерге даяр болуш керек ал? Балким кандай бир корс мүнөздөрүңүз бар? Негизи мен ачыгын айтканда эми мындай дейм, ачыгын айта кетишибиз керек. Любой киши эми святой боло бербеш керек да дегенде. Любой киши, значит, биринчи внешностьти карайт. Анан внешностьти карап, ошентип сүйлөшө баштайсың да. Анан мындайча айтканда душасын карап, жакшы экен деп, менде андай категория жок. Негизи жакшынакай симпатичная кыз биринчиден. Анан сүйлөшкөндө уже тартат да, ошондой болсо эле, анан уже мындай критерия дегенде эле жок дегендей. Анан эме да, анан негизи бунун баары эле бүт балдарда зависит эткенбиз. Анан биз да кээ кезде ошибкаларыбызды көрүп калабыз. Анткени жумуш менен иштеп жүрө берсең, жана серьезный отношения келгенде мындай как-то кичинекей балада болуп таарынып калыппы, же мындай ревность болуп эле, туп эле ушундай болуп эле, короче, одним словом, эме экенсиң да. Жумуш менен жүрө берсең деградация болуп кетет экенсиң. Ошондуктан мен айтат элем, мындай экөөбүздүкү эми болсо 3-4 разница экен дегендей, деградировать этпей, баарын чогала жүрүш керек экен да. Жумуш болот. Мына орустар айтканда, всех денег не заработаешь. Туура айтасыз. Дагы бир жолу айтам, буйрса экөөбүзгө жакынкы жылдары баягы үйлөнүү насип болсун. Анан ата энеңиз жөнүндө сурагым келип турат.
мамилеңиздерди мындай кандай сүрөттөп бере алат элеңиз? Аларга кандай убакыт бөлүп турасыз ушундай тыгыз графикте? Тыгыз график болгондо эң негизи биз ошо дин жагы менен да жакшы чоңоюп келатабыз. Аны өзүбүз деле эми мындай святой дин менен жүргөндө эмес, эми биз мындайча айтканда жумага эле барып жумабекпиз деп койсок болот да. Бирок эми Кудайга шүгүр. Насип болсун. Буюрса анан ата-энебизге кандай? Биз үйдө папам, мамам, анан жаңы эле бир тууган энем, мен деп айта кетпедикпи? Үйдө эркек экөө балабыз, кыз жок. Эми милиция билесиз да. Папам милиция деп айтып атпайсыз. Убагында алар өлө көп коноктосуп, милициялар ушундай го, коноктосуп жүрүп. Анан мамам жаңыз болгондуктан мамам бизди идиш жууганды, салат жасаганды, тамак жасаганды, ал кезде кайдагы стиральный жеген жок. Стиральный эме кирлерди колго жуучубуз. Анан я помню да, мындай бир стиральный машина болчу. Жанагы айлантасың, бирок айлантат, бирок сен өзүң сыгып, өзүң неметесиң да. Анан ошондо идиш жууганды, мисалы биз манты жасаганды, тамак жасаганды билебиз. Короче, бүт тамактарды жасайбыз, бүт ошонан торт деп анан интернеттен карап, брачкамдын эми милицияда. Буну айтса уялып кетер. Эми чогуу эле выходной күнү семейный ужин деп стараемся, плов жасап, жамаамдарыбыз менен чогуу биригип торт жасап, ушинтип анткени ата-энебизге дагы убакыт бөлгөнгө дагы аракет кылабыз, буюрса колдон келишинче. Негизи эле баягы жаштыгыбыздан эле ата-энелерибиз бизге аябай көп бир кеңештерин, кептерин айтып, дайыма эле эми алардын эң башкы максаты бизде жакшы болсун, жакшы багытта өссүн дейт эмеспи? Өз-өзүнчө айтып берсеңиз да, апаңыздын анан атаңыздын сизге айткан эң көп айткан сөзү делүү же бир эң баалуу кеңештери кайсылар болду? Кандай десем, досторум деле не да сабырайт. Баары эле туугандарым деле баары эле не да сабырайт. Ата-энем эң ушуга жери постоянно арак ичпе, тамак чекпе деп келет. Мына дост биринчиден Алла таалам көрүп турат, ата-энем, досторум деле не да сабырайт дегендей. Чекпейм, ичпейм. Мындайча айтканда бир дагы жолу проба кылган эмесмин. И ошо катуу кулакка сиңип, анан ошону кылдык десек болот. Анан экинчиден айтат, всегда ата-энеңе үйүмдүү бол деп айтат. Ошо постоянно кулакта дегендей. Анан кей кезде эми жумуштан чарчап келесиң, кей кезде ар кайсындай болот, эми пендебиз да. Кей кезде папаң менен мамаң менен мындай кичине айтканда мындай разногласие болуп минтип кетет. Мындай айтыша кетесиң дедим, грубо говоря, ачыгын айта кетишибиз керек. Ошенткен анан барып алып жалейт этем. Аябай жаман сезим ошол. Өлө жалейт этесиң. Анан ата-энем багы ушинтсе мени через что только не проходили дегендей. Анан ушинтип эмес, анан биз чоңоюп алып эле ушинтип калабызбы? Анткени шариатта деле бар да. Ата-энеңе кандай отношение кылсаң, кийин балаңан дагы обязательно көрөсүң. Бул бумеранг. Анткени буну мен не только шариатта да айтылган, и даже практикада деле көрүп жүрөбүз. Ошондуктан мен дагы бирден болуп ушинтип баратканда, эмоция калтырып эметип баратканда, мен папам дагы айтат всегда, мамам, мына папам, мамам анткени бизге жаман жактан эмес, всегда разы болуп, балдарым Алла разы болсун, ушинтип кылып атасыңар, минтип атасыңар, тинтип, силер дагы балдарыңардан ушуну көргүлө деп бизге постоянно баталарын беришет. Батасын берип турат. Анан биз дагы ошондон көрүп, сүйүнүп, ушундай экен деп, ошо дагы мага жакшы мотивация берет. Чоң рахмат. Үй бүлөңүздөрдө жараң мындай бактылуу күндөр көп болсун, береке көп болсун. Алла разы болсун. Өзүңүзгө кайра кайтып келели. Акыркы учурларда ошол баягы тааныштырып өткөндө юрист, адвокат деп тааныштырдым. Социалдык тармактарда да аябай активдүү блог алып жүрөсүз. Мен жаңылбасам бир жылдан ашык убакыттан бери сизге катталбасам да баягы бир резонанс болгон публикацияларыңыздарды көрүп калам. Бул социалдык тармакка келүүңүзгө эмне себеп болду? Эми ачык эле айтайын, эми ар түрдүү ой кетет да. Мисалы, бир четинен бул атактуулук алып келет, пайдасы. Экинчиден, балким сиздин баягы бааңызды өстүрөт. Түз айтканда финансылык жактан, сизди жалдаган учурда сиздин максат эмне эле социалдык тармакта активдүү жүргүзүү? Мына как раз эң биринчи постум Инстаграмдан бир да видео удалить этпейм. Бул негизи бул 2020 жылдан башталган. 2020 жылдан баштап эми
биз ал кезде ошо жаңы помощник адвоката болуп үйрөнүп баштаганда эми ал кезде дагы зеленыйсың, тааныштарың чыгат, минтет менин ат башылык жердештерим чыккан. Бир ушундай өгөй атасы бир кичинекей 2 жаштагы баланы кадимде чоң баланы сабагандай сабап салган да. Анан биз ошону мага чалды, ошо Сокулукта болгон окуя. Милицияга чалсак келбей атат, минтип атат, милициялар келбей койду деп эртеси күнү өздөрү больницага алып барса бала, кичик баланы көрсөм, көздөрү кадимгидей чоң баланы сабагандай сабап салып ичип, ошо өгөй атасычы. Милициялар келген эмес тайсыкпор. Анан биз дагы ошол кезде эми кичине жашсың дегенде жүрөк куруч жиниңе эметкендей дегендей. Анан биз ошол кезде безлевых мысли эле. Ошол кезде эмнеге булар милициялар ушундайбы деп туруп, анан биз ошол кезде мына эң биринчи биздин публикациябыз чыгарган бул айта эле кетишибизге Blacklist деп канчадан бери чогуу бизге дагы жардам берип жүрөт, чогуу иштешип жүрөбүз. Ошол Blacklist публикация чыгарды, ошондон баштап резонанс көтөрүлүп иш. И анан жакшы жагына чечирген да. Кийин камаган, зөкүрдү. Камап, ал бирок мамасы тосмарсы менен кайра чыгарып алган да. Анан ошондон эле ушинтип кеттик. Анан биз ошол кезде Instagram баракчабыз отметка болуп ушинтип кетти. Анан мен ойлодум, ошол кезде помощник адвокатмын. Анткени тергөөгө барасың, сотко барасың. Ал кезде мындайча айтканда беспределерээк болчу. Азыр мыйзам жакшы иштеп, уже кыйла жакшы өстү. Жакшы нукка келдик, буюрса Кудайым буюрса. Анан ошол кезде оказывается ушинтсе тергөөчүлөр иштеп аткан ушундай жакшы болот турбай деп, бездевых мысли мына биз деле жана жардам берели деп чыгарып койдук. Алла таала мисалы сенин жүрөгүң көрүп турат да. Жөн эле жардам берейин деп эле аягын жанагынтип популярность уже өстүртүп туруп, жанагынтип ишке бизди түртүлүп ошо ойдон ушинтип иштеп кеттик деп айтсак болот. Кайсы бир деңгээлде кокустан деп койсок да болот экен. Вот кокустан десек туура болот да. Жөн эле жардам берели деп, мен ат башлык жердештериме жардам берейин деп ушинтип кеттик деген сөз да. Ошол азыр өзүңүз жеке баягы адвокат болуп иштеп баштаганыңызга канча жыл болуп калды? Жеке адвокат болуп иштегеним 4 жыл болду. 4 жыл, Ошол 4 жылдын ичинде сиз алып барган иштердин арасында эң эсиңизде калган дейлиби, же болбосо эң бир акылга сыйбаган бир окуя кайсы болду? Бирөөсүн эстеп айтып бере аласызбы? Буну негизи эсимде калган окуя ушуну эметип алып, мен кээ кезде кыйналам, эстейм, анткени как-никак не болсо да хоть мындай жумушта иштебесең да адамды көндүрөт деп коет эмеспи? Көндүрөт, бирок все равно адамдык сапатың бар да. Человеческий фактор бар. Менде бир окуя болду. Мына буквально 1,5 жыл болуптур. Былтыр жайында болгон, по-моему, да, былтыр жайында. Клиентим бар болчу. Аламинский рынокто магазини бар. Ал эжеме кайрылып турчу, мына күйөөмө, мурунку күйөөмөн алимент алат элем, минтет элем депчи. Кичине көбүрөөк истори 5 минут айтып берейин. Алимент алып берчи деп ушинтип жүрчү. Анан ал хорошо деп иштеп жардам берип ушинтип жүрчү, башка иштермен магазин иштетчү, налог жактан совет берип. Анан бир күн эле ошо экинчи күйөөсү менен жашачу, бир күн эле ошо эже телефон менен чалат. Алло, саламатсызбы, жагандайсыз, жакшысызбы десем, эле мамасы. Ушинтип кызыбыз кайтыш болуп калды дейт. Анан эми жакын сүйлөшүп ушинтип жүрчүбүз. Анан эмне болду десек, ал көрсө ал эже мамасын көлүккө алып барып эс алтып келем деп жайында мамасын даже ошо мамасын чоң апасы мындай айтканда 94-жылкы кыз болчу. Анан эми эже деп көнүп калыптырмын. Анан көлгө алып барат, ошо көлдөн ДТПдан багыш каза болот. ДТПдан каза болот. Анан ДТПдан каза болгондон кийин анан коюп кел, ушинтип болуп калды деп эми Шердор сени постоянно айтып жүрчү, эми жардам бер. Эми бул үй ошо кызымда дарственный болуп калган. Эми бизге өткөрүп бер. Мен мамасы мен дарственный кылгам, бизге өткөрүп бер дейт. Эми анан хорошо деп ал ишти алабыз. Ал ишти алып иштеп баштайбыз. Иштеп баштап как раз эми күйөөсү талашат. Өткөндөн кийинчи жок, азыркы күйөөсү талашат. Күйөөсү талашат. Анан бирок биз соттон утуп алабыз, гражданский кайра өткөрүп утабыз. Утуп сүйүнүп эметип атсак, ошо кезде апасычы улам жанагы көлгө ДТПга баратканды ошону айтып калчу да, ошо менин көзүмөн жана кабыргаларга чачырап кетип, монтип өзүм көзүмөн эметилди, анткени машинада кыпчылып калган да. Көзүмөн эметилди деп ыйлап эле ушинте берчү да. Анан ал эже психбольницага жатып калды, ооруп резко ошондон. Анан ооруп жатып калды. Анан соттон ушинтип утуп, анан горатка да барып аяктан утуп, анан күйөөсү бар да. Күйөөсүнө утуп берип, анан жакшы болду, минтти деп эметип атсак, анан эртеси күнү телефон чалды, ошо эже каза болуп калат.
ал эже да каза болуп калды, апасы каза болуп калды. Туу деп ушинтип анан неметип атсак, анан городко дагы обжалование жасалды да берки тарап. Анан биз ошол кезде как раз жанагы күйөөсү бар да мурунку. Ал күйөөсү жанагы үйдү талашып аткан күйөөсү эме гемодиализ менен оруч, постоянный гемодиализ. Анан чакырып сотко байке качан келесиз деп сүйлөштүрчү, мына городко келип калдык деп. Ага чалсам, уже телефон өчүк, анан кийин уктум, ал да каза болуп калыптыр. Буквально 4-5 айдын ичинде эле анан ал да каза болуп калат. Анан ал каза болуп калгандан кийин эми городдон да уттук, эметтилде эми минтип эметип атсак, анан ал жанагы эжедин күйөөсү калган да, жанагы кыздын мамасынын күйөөсүчү. Анан кийин сүйлөшсөк, айтып атпайбы, жанагы эң биринчи кызы көлгө алып баратып, кызы каза болуп калган дагы балдар бар болчу да, 3 баласы. 2 жашта кызы бар болчу. Анан жанагы гемодиализ болуп ооруп аткан, ошо кыркын берип зыгырмай кайнатып атса борсок, ал дагы байкуш зыгырмайга түшүп, ал да каза болуп калды, кыркы болуп атканда. Мына ошо семьяны биз таанып, издеп иштешип, иштешип жүрүп, анан биз буну көрүп алып, мындайча чогуу иштешип, чогуу семьяда эле болуп калсын да, көптөн бери иштешип. Мындайча айтканда, 6 айда кызы, папасы, аялы и мамасы каза болуп калды. Берки да ДТПдан дагы эми адамдары, бир кызы инвалид болуп калды. Буту сынып. Мамасы дагы инвалид болуп калды. Аягынын дагы буту чорт сынып. Анан мындайча айтканда, кээ бирде ойлойсуң да, ушу жашоого нааразы болуп аткан адамдарга мен всегда ушуну, мен болот да жумуштан келгенде настроение болосуң, адамың камалып кетет, всякое бывает. Анан ушуну эстеп алып, Аллах таалама чек шүкүр, ден соолук бар, иштеп жүрөсүң. Всякое бывает, ата-энең, бир туугандарың маңдайда. Мен всегда ушун бирдеме болгондо, проблема боло баштаганда ушуну всегда эстейм. Шүкүр эстеп, Алла таалама чексиз шүкүр айтам. Ошондуктан жашоого нааразы болуп аткан, бүгүн жумушуң болбой калып аткандарга, же бүгүн бирөө менен урушуп, же бирдеме болуп аткандарга, же жанагындай неме болуп аткандарга, анча-мынча проблема деп айтканга деле болбойт. Главный ден соолугуң, ата-энең бар, калган проблема эмес. Аны можно решить, эртең чечсе болот. Ушуну мен айтат элем, ушуну эстеп коюш керек. Ушул окуяны эстеп коюш керек. Кээде пенделик кылып шүгүр кылбай калганда эстегенге эме окур экен да. Туура айтасыз. Ошон үчүн Алла таалама всегда сураныш керек. Ушуну эч кимге бербесин. Эч кимге бербесин. Окуя сурап калдым, анан дагы бир окуя сурайын сизденчи. Кандай десеңиз, эми сиз адвокат болуп, көбүнчө баягы шектүү кишинин айыптуу эмес экенин далилдегенге аракет кыласыз да, сиздин жумушуңуз ошол, А сизде мындай окуя болгонбу? Чындыгынан келгенде ал киши күнөөлүү эмес, бирок күнөөлүү эместигин далилдөө аябай кыйын болгон. Андай толтура эле болот бизде адвокаттарда. Бир кызыктуусунан эстеп айтып бере албайсызбы? Бир кинодогудай окуя деп коеюнчу. Эми адвокаттардын жумушу всегда кинодогудай эле боло берет дегендей. Мисалы, кээ кезде көрүп эле жүрөбүз, милиция кээ бир кызматкерлери наркотик менен подстава алган окуялар бар. Кээ бирде мисалы жок эпизоддорда, эпизод деп жанагы мурунку салбаган наркотиктерин элечи, жок, видео жок, бирөөнү эле якобы агент деп элечи, ал агентти да мыйзам боюнча көрсөтпөйт да, ошодон эле алдык деп эле опер кызматкерлери ошолорду кошуп туруп эле жана чегип аткан эмеси менен эле сен ошого да бирөө айтты деп туруп эле ошо эпизоддор менен сотко айдап экен. Мына ошолорду көрүп, мына сотто мы доказываем, ызычуу болуп, урушуп, ата-энеси, бир туугандар келип ушундай ызычуулар көрөсүң. Болбосо элестетиңиз, мисалы, опер кызматкер, анткени биз да көрдүк да, канча опер кызматкерлер подстава өздөрү сатып аткан бойдон канча кармалды. Соттон көрүп атабыз. Мына иш материалында мына жалпак тил менен айта кетейин. Мен милиция кызматкерлерим. Сиз деле жөн эле мына агент келди деп эле жөн эле калып биз записка агентти да сураган дагы эмес, көргөн дагы эмес. Якобы бирөө айтты, мурда сен алып турсуң деп эле ошо боюнча сизге от 8 до 12 лет коюп атат. Жок жерден. Бирөө эле айтты, алып келиптир деп. Ал якобы ошону алып келген депчи. Тиинин жагынан чөнтөгүнөн эч нерсе тапкан эмес. Анан кийин калпе бир чеккени кошуп туруп эле ошо эки эпизодду от 8 до 12, от 12 до 15 лет коюп атат. Элестетиңиз. Ушундайларды көрүп туруп азыр соттун кадимкидей монтесиң. Кээ кезде сот менен урушууга туура келет, прокурор менен урушууга туура келет. Ошондойдон мындайча айтканда
көрүп атасың, кээ кезде көрөсүң действительно закладка кылган. Аларды биз айтабыз, урматтуу жаштык кылыптыр. Мейли пробация кылып, жашкен тагырына балта чаппай эле коюңуз. Мындай кылыңыз, кача ментип скассет бериңиз, срогун азайтып бериңиз деп ушинтип айтасың. А жанагындай эле көрүп, ушундай кадимкидей ызылдаган моменттер толтура эле болот. Көп эле адвокаттар всегда кездешет. Ачыгын айтканда жана күнөөсү жок камалып кетти дегенде бизде толтура эле болот. Бар. Бар. Андай бар. Кээ кезде подстава менен кээ бир кыздар подстава кылат, изнасилование кылды деп. А изнасилование деген бул тонкий иш. Эгер, например, эртең бир кыз менен сүйлөшөсүз, колун көгөртүп алып же бирдеме кылып алып, мына мени износ кылды, зордукта кылды деп туруп, добровольно болуп туруп эле арыз жазып коет, эчте камап коет. Мына телесный повреждение бар экен, көк ала бар экен деп. А болбой эле эгер арак ичип жатып калды кыз, обоюдно болдуңар, эртең ай үй бүлөсүнөн коркуп, мен добровольно болгон жок, мен зордуктап койду, арак ичирип деп койсо, а бирөө көңтең чок ичкенсиң, эртең минтип туруп арыз жазып койсо эчте камап коет. Буга тосма арыз дагы жарабайт. От 5 до 8 лет, от 5 до 10 лет камап коет, тосма арыз жаза болбойт. 5 жыл берсе 5 жылда до конца отуруп чыгасың деген сөз. Анткени бизде мына 154-беренеде жазылып атат. Изнасилование против воли человека, экинчиси воспользоваться эмеде беспомощном положении. Беспомощном положении арак ичип алган, сен ошо менен воспользуйсуң. Болду, эртең тигинин перегар тияктан эме менен аныкталат. Болду, сен эртең хоть 1000 ила, хоть неме, мына кээ бир сотторду көрүп жүрөбүз. Мына сотто кайра мен мына үй бүлөмөн, мына ачыгын айта кетем, соттон көрүп жүрөбүз. Мына эртең айтат кыз келип айтып берип атат. Жок, мен действительно добровольно эле болгон, мен ата энемен коркуп жазып койгом деп сотко айтып атса дагы, сот камап салды мына. 7 жыл срок берип калды Ленинский соттун судьясы. Мына мен ачыгын айта кетем. Буквально бир жума мурда сотто айтып атат, урматтуу сот, добровольно болгонбуз, монткенбиз. Мен баарын понимала, баарын монткен бүт болгон деп, бүт баарын анализдеп айтып атат. Болбосо тергөөнүн жыйынтыгы менен эле эч нерсе эметпей эле, мындайча айтканда сотко монтип түшүндүрөсүң, сот карабай эле кесип салды. Вот, эми мен, конечно, биз аны шаардык сотко жазабыз. Алардын да айтып атат, кыздын адвокаты. Мына жок, бул айтып атпайбы, өткөнү күнөөсү жок деп добровольно болгон деп, андагы адвокаты келип айтып атат. А прокурорлор билесиз, всегда эле обвинительный акт менен кама деп берет. Анан биз ушинтип айтып атсак дагы, болбой эле, 7 жыл берип салды. Ушундай учурларда баягы күнөөсүз адамдын күнөөсүз экенин баягы далилдей албай дейин, далилдөө кыйын болуп анан жоопко тартылып кеткенде сизге канчалык таасир болот? Бир депрессияга болуп же бир өзүңүздү 1-2 күнгө жоготкон учурлар болобу? Кантип күрөшөсүз ошол учурлар менен? Мен ушулар боюнча, эми конечно биз ушулар боюнча азыр мен кейс жоготуп атам. Кейс жоготуп, мен алардын баарын чыгарам кийин интернетке. Бул боюнча кейс чыгарып атам. Эми мисалы көрүп атабыз. Анткени мен протокол судебного заседания бүт бары турат. Видео турат. Анткени мен всегда сотто отурганда диктофонго жазылат. Тергөөдө да отурганда бүт диктофонго жазылат. Мен ушунун баарын кийин мына момундай болот, мына бизде ушундай деп туруп, кийин ушулардын баарын чыгарып, атын айтып чыгарам. Коп эле чыгарам деп турасыз. Мен бул окуяларда сабак болсун. Анткени мен көрүп турасың, эми ал кездечи, ал жердечи сот болгон жок, тергөө болгон жок. Прокурор болгон жок, мен болгон жокмун. Анан келип туруп сотто монтип айтып атат да деп туруп эле, жок тергөөдө момундай показа. Анда соттун эмне кереги бар? Анда тергөөнү менен эле ошо жерден срок берип салыш керек деп. Ошо жинин келет кадимгидей чыгарам деп эми сразу чыгарбай, мен бүт даярдап туруп, кийин материал топтоп туруп, журналисттер менен сүйлөшүп, бир жакшы бир пресс-конференция кылып туруп, ушул боюнча да ошо кезде ошондо соттун атын айтам. Мына момундай болгон, тиндей болгон деп туруп, мен ошо протоколдун баарын алып туруп, баарына бир СМИге бир чыгарам аны. Мен бул окуяларды баягы катарынан сураганымдын себеби сиз дейин адвокаттардын жумушун өзүңүздөрдөн угуп, өзүңүз бир чагылдырып, оор кыйыштарын айтып берүүңүздү кааладым да. Анын себеби да баягы башында баштабадык беле, адвокаттарды жалдоо акысы жөнүндө депчи. Ошол темага келсек эми, азыр баягы башында айтып өттүк, Бауыржан мырза да сиздин ушунуңузду көбүрөөк публикация кылып, мына бул көп акча алат экен, тигиндей акча алат экен деп чыгарып атат депчи. Негизи адвокаттын дейлиби же сиздин өзүңүздүн мисалыңызды айтасызбы, баягы акысы кантип коюлат? Бир формуласы барбы же?
Негизи бизде мындай адвокаттар деген мамлекеттик адвокат, госадвокат деп. Анан биз частный болуп кетебиз да. Мен негизи частный адвокатмын. Госадвокат эмес. Госадвокаттыкы ага мамлекет акча төлөп берет. Ал эми кээ бир караңгы адамдар билбей ошо буларга мамлекет төлөп берет. Мамлекеттик кызматкер деп ойлошот болуш керек адвокатчы. А биз мына адвокат бул айтып атпайбы, независимый, самоуправляемый организация деп айтабыз да. Биз өзүнчө эч кимге баш ийбейбиз. Гонорарыбызды өзүбүз айтабыз. Бизге мамлекет акча төлөп бербейт дегендейчи. Бул жерде биз гонорарыбызды $3000 айтабызбы, $5000 айтабызбы, $10,000 айтабызбы, биз өзүбүздүн иштегенибизге алабыз. Өткөндө ошо бирөө ошо жана Бауыржан чыгарып атпайбы, чыгарыптыр. Эми күлкүмүштүү болду. $1000, $2000 деп помощницаңыз айтты деп. Ал помощницамдын гонорары, ал меники эмес да. Ал ачыгын айтып коюн, ал помощницам гонорары. Мен ага айттым, помощницам менен сүйлөшүп алса, ал өзүнүн гонорарын айтат деп. Ал айттыр, от 1000 и выше депчи, 2000ге жер деп. Ал меникин дагы укпаптыр дегенде. А меники андан ачыгын айтам, андан көп. Түшүнүктүү. Анткени биз мындай да өзүбүз мамлекет төлөбөйт, анан биз ал кезде договор түзөбүз, биз дагы налог төлөйбүз дегендей. Ошондуктан биз гонорарыбызды өзүбүз айтып, мисалы ишибизге жараша кандай кыйын иш болобу, ошого жараша иштеп баштайбыз. Анан негизи бир көрүүчүлөрдүн арабызда эми баягы адвокат жалдайм деп калгандар болсо да, ошолорго сизден бир кеңеш сурагым келип турат. Сиз айткандай бааларын баягы жеке адвокаттары сөзсүз түрдө өзү каалагандай баалыны айта алышат. Мисалы катары айтып атам да, мага бир адвокат керек болсо, бир адвокат менен сүйлөштүм, гонорарын баасын уктум. Бирок ошол адвокаттын чындыгында баягы кыйын адвокат экенин мен кантип биле алам? Адвокат тандоодагы бир жаңылбоо керектиги үчүн кандай кеңештерди берет элеңиз? Негизи эми ачыгын айта кетишибиз керек. Жакшы адвокат бар, жаман адвокат бар. Жакшы милиция, жаман милиция деген. Эми чындыгында баягы практикабызда бир шылуун мошенник адвокаттар да жок эмес. Эми андайды көрүп эле жүрүп атпайбыз. Ачыгын жашып эле коллегамдар таарынбасын. Айттым, 5 кол тең эмес. Анан ошондуктан эми адвокатты таңдай албайсың дегендей, кандай деп айтсак, эми бул жаңы элекин айта кеттик. Мисалы жакшы адвокат, жаман адвокат бар, жаман милиция, жакшы адвокат дегендей. Бирок адвокатты таңдоо билинбейт. Анткени кыйын экени, анткени адвокат лицензия алыш үчүн баарыбыз экзамен беребиз. УК, УПК жана китептердин баарын жаттап, жанагы эми экзамен беребиз. Мисалы статьянын баарыбыз эле бирдей билебиз дегендейчи. Просто кээ бирөө красноречивый, кээ бирөө мындай сүйлөбөй, мындай моменттер эле сүйлөп коюшу мүмкүн. А биз мисалы сүйлөп атып көнүп калганбыз да, сотто деле, биякта деле ушинтип сүйлөйбүз дегендей. Ошондуктан баарыбыз эле мыйзамды бирдей билебиз. Баарыбыз эле бирдей, оп окшош эле. Просто кээ бирөө может алдап кетип, алдап кетпейин, ал уже башка вопрос дегендейчи. Түшүнүктүү. Анан мындай суроо сизге, азыркы учурда шүгүр баягы социалдык тармактарда да колдоочуларыңыз, катталуучуларыңыздын саны аябай бир жакшы деңгээлде, кээ бир блогермин деп жүргөндөргө караганда да көбүрөөк дегендей. Анан кылган жумуштарыңыз да ошол элдин баягы мүддөсүнөн чыгып, жакшы алкоолорун айтып атышат да. Анан адвокатта негизи бир карьералык тепкич деген нерсе барбы? Сиздин бир келечекке койгон максаттарыңыз кандай? Жакынкы 3 жылга дейлиби, 5 жылга дейлиби? Негизи мындай да. Эми биз дагы Кудайым буйрса ошо адвокатурадан негизи жана сот болуш үчүн адвокатурада бир иштеп кетиш керек. Анткени сен суунун ар көзүн дагы бер көзүн көрөсүң. Кадимгидей мына көрүп атасың, адам чыркырап атат. Бул адамдын убалы эң жаман, каргыш өлү эң жаман. Бул бумеранг по-любому каргыш тиет. Ил ачат туугандар. Ошондуктан биз азыр Кудайым буйрса мына быйыл сотко эмебиз келип калды, убактыбыз келип калды буйрса. Быйыл Кудайым буйрса сотко тапшырып, Кудайым буйрса может шаардын бир четине, эми Кудай Алла Тааламан тилеп турабыз. Алла Таалам буйруп калса, шаардын бир четине сотко аракет кылабыз буйрса. Сонун буйрсун, максаттарыңызга жетиңиз де буйрган болсун дейли. Анан мен мындай суроо бергеним себеби, эми пендебизде ар түрдүү ойлор болот да. Мисалы бизде адат болуп калбадыбы? Ар түрдүү тармакта аябай бир жакшы деңгээлде келаткан блогерлер, бир социалдык маселелерди козгогон блогерлердин көбүнүн журналисттер дейли акыртуу келип баягы максаты жогорку кеңешке келүү болуп чыгат да. Кайсы бир учурдан кийин айтып келип эле анан жогорку кеңешке депутаттык мандат алуу аракетин көрүшөт да. А сизде мындай максат барбы? Балким ошол жакта да кызмат кылсам дегендей.
Менин суроом бир аз сын сыяктуудай болуп жаңырып калды окшойт. Азыр өзүм түшүнүп атам, бирок сонун балким ал жактан да элге пайдаңыз көбүрөөк тийип калат деген ойчу. негизи Сунуштар болгонбу бул багытта? негизи мисалы биз мисалы ойлойм да, мен негизи политика жакка жолугум келбейт, ачыгын айтканда. Жолугум келбейт. Мына азыр ушунда адвокатура бул өзүбүз мындай иштерди алып барып, ушул деле мисалы коомго жакшы жардам, ошол Instagram баракча деле жанагындай юридикалык консультация деп бекер айтып, элге деле канча пайдасы тийип атат деген мен ойдомун. Бирок биз ал жакка барбай эле лучше Кудайым буйрса ушу азыр тилек кылып атабыз. Сот болуп, анан дальше чоңоюп соттун ушул багытта эле кетели. Ушул багытта шаардык сотко барып, анан кийин Верховный сотко барып, Кудайым буйрса ушул багытта деп, анткени биз дагы адвокатурадан дагы кээ бир жакта соттордон ушундай несправедливость көрүп калабыз. Ошондуктан биз дагы Кудайым буйрса жакшы салымыбызды кошуп, анткени биринчи Алла Таалам адам тагдырында, экинчи ошо сот чечип атат да. Ошондуктан может биздин дагы жакшы жакка жардам берип деген бир адам деле может камалып атканда может кой оңолор деп туруп пробация берип койсоң, домашний арестмен чыгарып койсоң, ал деле ыраазы болсо, эртең оңолуп кетсе, всякое бывает. Может ал кийин бештеги баланын бек болорун ким билиптир дегендей, эртең ал бала Кудайым буйрса может президент болуп калар. Мына ошондуктан адамга сразу приговор айтып, сен мындай жаман адам, мындай дебеш керек. Ошондуктан может эметсең эртеңки күнү ал дагы жакшы Кыргызстанга багытка өзгөрөт айтканда кызматын кылган жакшы патриот адам болуп чыгар деп. Ошондуктан биз ошо сот жака мындайча айтканда горим желанием буйрса ошо аракет кылып атабыз. Буйрган болсун. Акыркы бир суроом болсун анда сизге. Баягы сиз менен негизи маектешип отурсак аябай бир тема көп чыкчудай. Бирок баягы убактыбыз бар дегендей, убакыт сиздин да көп убактыңызды албай эле жыйынтыктоочу бир суроо болсун. Эгерде сизде мындай мүмкүнчүлүк болсо да, 15 жаштагы Шердор мырзага бир кайрылуу айтуу мүмкүнчүлүгү болсо, бул кайрылууңуз өзүңүзгө ошол эле учурда сиздин кайрылууңуздан балким азыр ошол өспүрүм жаш инилерибиз, карындаштарыбыз өзүнө бир пайда алат да. Эмне деп кайрылмаксыз? Кандай кеңештерди берет элеңиз? Шердор эртерээк үйлөн демекмин. 20 жаш, 22 жаш эртерээк үйлөн. Сиз экинчи коноксуз, баягы ушул кеңешти бергенчи. Вот, ушу айтмакмын, Шердор эртерээк үйлөн деп туруп ошол кезде негизи бизде карьера кылып үйлөнөм деген болбойт экен. Негизи биринчи үйлөнсөң, бул биз логикага таяна беребиз да. Алла Таалам аякта чоң сырлар бар. Үйлөнсөң, мына баары эле айтып атат, берек өзү эле келет. Ошондуктан мен ошол кезде карьера дебей, биринчи үйлөнүп алып, семьям менен анан ушинтип дальше кетмекмин деген. Ошо эми конечно, эми бул дагы Алла Тааланын буйругу, ошого чоң бир желейт этем. Экинчиден эме дейт элем. Ата-энеңди дагы көбүрөөк сыйлап ал тирүүгесинде. Тирүүгесинде деп, анткени кээ бир көрүп калабыз, мына туугандарыбыз бар, ата-энеси жок болгон. Мына адамдар деле жана катышып иш менен деле көрүп каласың. Ошондо ушинтип айтам этсем да айтат элем, ата-энеңерди колдон келишинче болушунча сыйлап алгыла. Мисалы кээ кезде досторуң менен арак ичип бирдеме кылып, эми жөн эле попусту кетиресиң го. Жөн эле мисалы, жөн эле кетирип саласың. Ошо кетирген попусту кеткен акчаларыңды ата-энеңе, мисалы сен бүт жакка барып жеп жүрөсүң, нелерди гана жебейсиң, бир ресторанга алып барып, кача бир жумасына үйгө мели тамак заказ кылып, эми алар мындай да, биздин ата-энебиз илгерки жашоомен. Анткени мен пример кылып да айта кетем. Мисалы биз кээ кезде ачык эле илгерки жашоо менен, анткени алар кыйынчылыкты көрүштү союз учурунда. Мисалы бир жакшы бирдеме алып келсең, кээ кезде мен айтам жана курьерлерге чекти салба депчи. Кээ кезде чек салып койшат да. Буга мындайча айтканда 5 килограмм эт алмакпыз дегендей ушундай болот да. Ошондуктан ата-энең мындайча айтканда сенин чоңоюш үчүн мен дагы айта кетип атпайбыз. Ата-энебиз папам милиция болуп бүткөндөн кийин да биз студент болгондо контрагыбыз экөөбүз тең, ал дагы иним дагы юрфакка тапшырып контрагыбыз көп болду да. Папам мам Тордойдо мустакта соода кылды, ысык мустакта. Папам болсо милицияда өмүр бою милицияда иштеп жүрүп, ручка кармап жүрдү да. Анан пенсияга чыгып, ошо бизде окуш үчүн багыш стройкада да иштеди. Вот ошондуктан ошолорду көрүп, ата-энеңерди мындайча айтканда
көзү өткүчөктүү болушунча. Эми конечно жанагынтип жумуш болот, бирок колдон келишинче жакшы. Көбүрөөк убакыт бөлгөнгө аракет кылыш керек. Чоң рахмат сизге. Вактыңызды бөлүп бизге жоктойбой ушундай бир, менин оюмча бир плодотворный дейт эмеспи, ушундай маек куруп бердиңиз. Көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир кайрылуу болсо, кыска бир коштошуп өтсөңүз болот. Көрүүчүлөргө эмне дейбиз? Биринчиден ушу сиздер чакырып, негизи биз жанагы СМИге чыгарганыбыз менен эле ал боюнда общественный резонанс көтөрүлбөйт. Ошо силер могу медиа тармактар бизди ушу мына ушундай бала иштеп атат, аракет кылып атат деп силер ушу көтөрмөлөп атканыңарыздарга, чакырып атканыңыздарга биз Алла ыраазы болсун. Алкыш, чоң рахмат сиздерге. Экинчиден көрүүчүлөргө дагы ушинтип анткени өткөндө көп подкасткаларга барып келдик. Мына кадимгидей лайк басып, кадимгидей комментарий жазып атса, карасам бүт подкасттарга карасам 100% бүт жакшы комментарийлер экен. Инстаграмда да бүт жакшы комментарийлер экен. Ушуна мындайча айтканда, мындай сүйүнөт экенсиң, Дем берет, кадимгидей дем берип, ушу колдоо көрсөтүп, ушинтип поддержка кылып атканыңыздарга, мисалы кээ бирөө жанагын жөмөтүп атсаң, сизге чоң рахмат деп туруп ушуну Инстаграм жазып ушундай кадимгидей сүйүнөсүң. Ушундай колдоо көрсөтүп атканыңыздарга мындайча айтканда, мен азыр кандай десем, мындай өлө чоң ыраазы болуп атам, бирок силерге көрсөтө албай атам дегендей, силерге чоң рахмат. Эки дүйнөнүн бактылуусу болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, аман болуңуздар деп айтат элем. Чоң рахмат. Биз дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз сизге келип бергениңизге. Көрүүчүлөрүбүздүн эсине салып өтөлү, бизде конокто юрист адвокат Шардор Абдыкапаров болду. Сиздер менен бүгүнкү подкасттын алып баруучусу мен Садырбек Саматов. Биздин каналга катыл элек болсоңуз сөзсүз түрдө каталууга чакырабыз. Жакты басыңыз жана кандай гана болбосун пикириңиз болсо, балким бизге кеп кеңештериңиз болсо, сөзсүз түрдө жазып калтырып өтүңүз. Жакшы күндөрдө буюрса кийинки чыгарылыштардан жолукканга чейин, амандашканга чейин жакшы туруңуздар дейбиз.